Бүгін эко таксилерinin birinci партиясы Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыровго сунушталды. Муниципалдык эко такси долбоору шаарда экологиялык таза транспортты өнүктүрүү демилгесинин бир бөлүгү болуп саналат. Ал атмосферага зыяндуу заттардын чыгышын азайтууга мүмкүндүк берет. Белгилей этсек, муниципалдык эко такси айдоочулар үчүн бир катар жеңилдиктерди берет. Алсак муниципалдык эко транспорт үчүн атайын бөлүнгөн сары тилкеде электротранспорттун башкарууга лицензия алуу. Айдоочулардын электромобилдерди лизингге алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мамлекеттик салык кызматына отчетту автоматтык түрдө берүү менен акча табуунун туруктуу мыйзамдуу жолу. Атайын белгиленген электр кубаттоочу станцияларда атайын тариф менен кубаттоо мүмкүнчүлүгү, бардык социалдык пакеттер камтылган. Ошентип долбоор бишкектиктердин жашоо сапатын жакшыртууга багытталган. Электротаксилерге биз выделенный полосага уруксат берип атабыз. Жалаңгы электротакси эмес, электромобилдердин баарын тең выделенный полосага киргизебиз. Ошондо биринчиден экология маселесин чечкен болобуз, экинчиден пробка маселесин чечкен болобуз. Ошон үчүн бул балдар өздөрүнүн программасы бар экен, 100 жакын электротаксини алып келип аттыр. Дагы жардам беребиз биз.